Салам достор, сиздер менен окутуу. Биздин бүгүнкү темабыз орунду билдирүү. Кыргыз тилинде орунду көрсөтүү үчүн алгач орунду көрсөткөн сөздү айтабыз дагы, анын аягына атайын жөндөмө мүчөнү кошобуз. Мисалы, отургучтун астында, же болбосо баштыктын ичинде. Англис тилинде орун көрсөтүү үчүн болгону кыска атайын орунду билдирген сөздөрдү жаттап алсак болот. Ал сөздөрдү биз prepositions of place деп атайбыз. Англис тилинде орун предлогтору абдан көп. Бардыгын бир сабакта жаттоо өтө оор. Ошондуктан видео астындагы бардык предлогдор камтылган колдонмону сабактан кийин карап жаттап алсаңыздар болот. Бүгүн биз эң көп колдонгон орун предлогтору менен таанышабыз. Эң биринчиси on. Мисалы, столдун үстүндө. On the table. Кийинкиси in. Бирдеменин ичинде. Мисалы, үйдүн ичинде. In the house. Кийинкиси outside. Бирдеменин тышында, же болбосо сыртында. Кутунун сыртында. Outside of the box. Кийинкиси at. Бир жерде, же болбосо бир мекемеде. Мунун мааниси сиз бир жерде сиздин ордуңуз бир жерде, бирок сиз ал жерде жөн эле бар эмессиз, ал жерде бир нерсе кылып жатасыз. Мисалы, мектепте окуйсуз, ооруканада дарыланасыз. Эми мисал, at school, мектепте, же болбосо at the hospital, дарыканада. Under, бир нерсенин астында. Мисалы, under the table, стөлдүн астында. Next to, бир нерсенин жанында. Next to the table, стөлдүн жанында. Between, эки нерсенин ортосунда. Between the trees, бактардын ортосунда. Эми бул сүрөттү карап, муну сүрөттөп көрүңүз. Мисалы, the cat is on the floor. Мышык полдун үстүндө. Эми бул бөлмөдө эмне бар экенин карап чыкалы. Floor, пол, ball, топ, books, китептер, cat, мышык, bed, керебет, rug, килем, lamp, лампа. Ушун менен сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.